биз суроомдоо жүргүзүп атып эле биздин коомдук даратканаларды сапаттуу деп ойлойсузбу? Биздин коомдук даратканаларды жок сапаттуу деп ойлобойм. Анткени даратканаларда шарттар түзүлүш керек да. Биринчиден ал жерге жок дегенде сыртына кол жуучу жай уюштуруш керек. Анан баары пайдаланбагыдай болгон бир кол корготуучу нерселерди уюштуруш керек деп ойлойм. Анан тазаланып туруш керек эң негизгисичи. Даже алар жок болсо дагы тазаланып туруш керек. Бизде андай каралган жок, сапаты жок деп ойлойм. Саламатсыңарбы? Даратканага киргенде эмнелер болушу шарт деп ойлойсуңар? Таштандылар үчүн керек. Суу ошо колду ачыралган салфеткалар, сүлгүлөр. Саламатсызбы? Эмне үчүн сапаттуу даратканалар биздин айыл үчүн маанилүү деп ойлойсуз? Анткени бул балдар баарыбыздын келечегибиз, балдардын ден соолугуна өтө пайдалуу, зыянын алып келет. Эгерде сыртка отуруу болсо, эгерде даратканалардын шарты болбосо, ичинде чымын болсо, гигиена сакталбаса, ошондуктан эң негизгиси мен айтайын деп атканым бул ден соолукка залалдасын тийгизет. Ошондуктан дараткана маанилүү деп ойлойм. Чоң рахмат. Суроомдоо жүргүзүп атып эле сапаттуу даратканалар кандай болуш керек? Сапаттуу даратканалар мисалы үчүн коомчулуктабы же ар бир үй бүлөдөбү? Ошо коомчулукта. Коомчулук пайдалануучу даратканалар нормага жооп бере тургандай, талапка ылайыктуу кылып, кол жууй турган жерде самын, суюк самын болуш керек, салфетка болуш керек. Полотенце коюп коет, айрым учурларда ал полотенцеде канча деген микробдор калат. Ал жарабайт. Ар дайым ар бир адам өз алдынча пайдалана тургандай андай салфеткаларды пайдаланыш керек. Даратканага киргенден дараткананын ичинде дайыма хлорлонуп, таза болуш керек ал жерлер. Жанагы дараткананын тешигин жаба турган атайын өзүнүн эмеси болот, эмне деп койчу эле, тактайы болот да. Мисалы үчүн тешиктен жыт чыкпай, чымындарды толтурбаш үчүн жайкы мезгилдерде ага да көңүл буруш керек. Ал тешикте өтө чоң болбош керек. Мисалы үчүн мектептикин чоң кылса, бизде кичинекей балдар бар да, түшүп кетиши мүмкүн. Коопсуз болуш керек да, мындайча айтканда. Коопсуз болуш керек. Анан ошо туалетке киргенде пайдалана турган кагаз дайыма туруп туруш керек. Анткени айрым учурларда окуучу балдар чоң заарага бара турган болсо, кагаз таппай калышы мүмкүн, булганып калышы мүмкүн. Андан кийин чыккандан кийин ошо жанагы нормалар менен талапка ылайыктуу суу чыгып туруш керек дайыма, атайын жылуу суу чыгып туруш керек. Саламатсызбы? Эмне үчүн даратканалар сапаттуу болсо, айылыбыз коопсуз болот деп ойлойсуз? Эң биринчиден сапаттуу болсо даратканаларчы. Сапаттуу болсо инфекциялык оорулар да аз болот да. Мына ошол оорунун баары ошо даратканадан жугат да, негизги инфекциялык оорулардын баарычы. Сапаттуу болсо эң жакшы жазалса бул оору аз болот деп эле ойлойм. Эң негизгиси таза болсо, аба чыгарган жерлери болсо, анан дайыма хлор төгүлүп, туалеттен баары таза болуп турса, эч качан мындай оору аз болот деп ойлойм да. Рахмат. Коомдук даратканалар мүмкүнчүлүгү чектелбеген деп бөлүнүшү керекпи? Кандай ойлойсуз? Саламатчылык бөлүнүшү керек деп ойлойм менчи. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер даратканага отура албайт. Анткени алардын ошо отурган унитаздар бийигирээк болуш керек. Эме мүмкүнчүлүгү чектелгендердики. Чектелбегендердикин эми мындай эле болуш керек деп ойлойм да, мындай жалпак эле.